Sınava listede başta otağız. Құдай бұйырса балдарым чоңойтып. Бет капчан адам батырбелик кылган Турсбек байкенин үйүндө бүгүн биз коноктобуз. Я сам после аварии, я инвалид третьей группы. Убираю мусор, этим подрабатываю. Поедете в Умру, откроете свое дело, а также вы стали обладателем квартиры. Мурункудай кыйналбай жакшы эле жашап калдык. Milyonun arasından misal men baktım da sözüm. Hem bunu görse yaxşı olmak. Burası meni adam bulgan usul bolçu. Hem ayal yaxşı, er yaxşı. Жубайыңыздын оорусун ушул качан билдиңиздер? Канча жыл күрөштү ушул оору менен? 3 yıldan aşık. Просто bir gana üzere geçmeydi da. Жубайыңыз? Atak bari yaxşı. Hem men söz bergen ballarımdı özüm bakıp çoğaydım. Hazır oşa şu çılık maskenin yardımıyla men büyük bol nafslerini kıldırıp otam hazır. Anıqıl albaydı oşasında. Beyaka iyidiş, döşöncü giyimleri alıla geldik. Anqalgan görüp turasızlar, büt barı dayar. Салам достор, урматтуу Сокол медианын катталуучулары, жакында эле бет капчан адам батырбелик кылган Турсбек байкенин үйүндө бүгүн биз коноктобуз. Биз менен бирге болуңуздар. Турсбек байке, айтсаңыз, деги эле ушундай белекти күттүңүз беле? Düştü yaktı oldu da. Rahmat, Allah razı olsun. Yaşavustu, ofsete, özgörtü de tutamından. Baldarım da suyunu otadı. Негизи сөз башынан болсунчу, сиздердин баягы телефон номерларыңыздарды, жашаган жериңиздерди кантип табышыптыр? Bunu bağrına sebep olan men kardeşimin kızı, küçük kızı Ayperi. Oşa Ayperi, bular menen 5 ay murun, bu yarım yıl murun. Oşa taykemi kıynalı otadı. Balları kişineki, jengem rakmeyen orup otadı. Ну, короче, съемный квартира туршат деп, кыйналып атышат деп эметкер экен. Кудайым жалгап, анан мага чалып калып атышпайбы. Миллиондун арасынан, мисалы мен бактылмын деп сөзүм. Ошол бүт жашообузду. Чалып ошо мен айттым, ким бул десем, ушундай Казакстанданбыз. Жана эми жардам болуп эметкен человек маske деп. Ağa çeyin uqqam da Ayperi'den. Ana deyip hem içinde hem bir çet suyunum bir çet hem kakta ot. Даже ot üy verip emet atkanda men işeni bişenbey anan öze anan giyin öze ot. Hazır öze işenip kaldı. Негизи сиздин видеолоруңуз 1-2 мүнөттүк болуп эле соц тармактарда жүрөт да. Өзүңүз жөнүндө айтып өтсөңүз, болочак кандай иш менен алектенчү элеңиз? Özüm misali hem Gönçe 12 yıl kanalizasiya kaskam. Andan keyin de misali Argan'da yumuşlarda işlep yürüdüm. Частный da. Anday. Yok, Madina'da 3,5 yıl işledim duvarnik olup. Просто aylık as olsa da. Ayaktan gitip olalım. Hem ba сырына. Саймадан супер сунуш. Интернет ылдамдыгы секундасына 500 мегабит. Жана жаңы муундагы телекөрсөтүү. Жана ушунун баары укмуштуудай баада. Айына болгону 1180 сом. Биз сизге секундасына 1 гигабит ылдамдыкты колдогон күчтүү Wi-Fi роутерди белекке беребиз. Жана ошондой эле 5 онлайн кинотеатрга акысыз жеткиликтүүлүк. Каалаган убакта сүйүктүү тасмаларыңыздан жана сериалдарыңыздан рахат алуу үчүн билдирмеңизди дароо азыр калтырыңыз жана сайманы кошуңуз. 16.000 aylık жетпейт да. Эки балаңыз бар, э? Эки балам. Алакта жубайыңыз да бар болчу да. Rahmatlık var bolçu, ökö iştegende böyle kalinkidey. Emi olçu, anan giyin alıp orup kalıp. Organdan hem içinde kıyналдык. Hem bunu görse yaxşı olmak. Просто meni adam bulgan usul bolçu. Hem ayal yaxşı, er yaxşı.
Oğuz gel жақсы, қан жақсы деп бекерден айтылбайды да. Ошол. Үй бүлөңүз тууралуу кененирээк маалымат берсеңиз, мисалы жубайыңыздын оорусун ошол качан билдиңиздер? Канча жыл күрөштү ошол оору менен? 3 жылдан ашык. 2022 Турцияга кетти. Аяка карыздап, кредит алып жөнөткөм. Иш кылып, акча жерге кирсиндечи, иш кылып, главный жакшы болуп кете алчумун дечимин. Бирок оору эметкен жок. Азыркы учурда өзүңүз дагы ооруканада көрүнүп аткан экенсиз. Азыр ошо человек маскенин жардамы менен мен бүт полный обследование кылдырып атам азыр. Аны кыла албайт болчумун чынында. Полный обследование кылдырып атам. Почкамда таш бар экен, киста бар экен. Анын баарын операция менен эметиш керек дейт. Анан бүгүн мисалы барам, ошондо билинет да. Карыздарыңыздын баары жабылып, үстүңүздөн бир оор жүк түшкөндөй эле болуп калган болушуңуз керек. Карыздардын кредити жапты. Баарынан эметебиз деп атышат. Абдан, конечно, жеңилдеп калдым. Просто бир гана гүлсары жетишпейт да. Жубайыңыз. А так баары жакшы. Мен сөз берген балдарымды өзүм багып чоңойтом. Баягы бет капчанадан сиздерге өзүңүздөрдүн жеке бизнесиңиздерди ачып беребиз деп айтышкан экен, Алар ошо мисалы мен сантехника жагында иштегем десем, ошо сантехника жагын байке деп эметишкен. Анан сантехника сатканда мисалы кышында закрытый помещение болуш керек. Алар деле мени ойлоп үшүп эметес. Андан көрө продуктовый магазин ачып берели деп ошого токтолду. Кудай буйруса ошо. Алар айтат, Туруз байке, сиз алар көбүнчө орусча сүйлөйт да. Вы начинаете жизнь с нового листа. Деп, ошо Кудай буйруса с нового листа эле баштап атабыз. Кудай буйруса балдарым чоңойтуп. Бияка идиш, төшөнчү кийимдерди алып эле келдик. Калган көрүп турасыздар, бүт баары даяр. Ошо биз дагы Кудайым бизге берип атат, биз да берели деп, кем карыштарга бөлүштүм. Ошо Аллама ыраазымын. Бардыгы даяр үйгө келдик деп айтпадыңызбы? Ошол күндөгү эмоцияларыңызды айтып берсеңиз дегиле, кантип башталды? Ошол күттүңүз беле? Мисалы камераны келип ыйладым. Сиз менен Любой эле киши ыйлайт окшойт, по-моему. Иши кылып, ошондой сонун эме болду. Мен өзүм бактырып, мисалы тияк-биякта жүрөм, канча кыйналгандар бар. Карап туруп ойлойм да, мисалы бактылуу миллиондун арасынан тигилер деле айтышты. Кыргызстандан үй эметип аткан биринчи жолу деп, мурда акчалай мындай жардам берип эметишкен. Андан сонун балдар экен мен. Алдыга койгон пландарыңызды айтсаңыз, мисалы азыр дарыланып атасыз, ошо дарыланып алып анан умурага барайын деп атасыздарбы же кандай? Жок, ошо дарыланып алып туруп анан умурага. Умурага качан экен, тиги сертификатты көрдүңүздөрбү? Дарыланып бүткөндөн кийин, по-моему, айткан же может декабрда, может январда депчи. Анан бирок могу лечениемди бүтүрүшүм керек да. Алар деле өздөрү эле айткан, байке леченияны бүтүрүңүз биринчи. Мага дем эле чынында эле как түш сыяктуу эле болду да. Баары эле таң калат, чынында таң калгандай эле да. Балдарыңыздын эмоциясын көрүп өзүңүз да сүйүнсөңүз керек, кайра-кайра рахматын айтып. Балдарым да дем эле атаке деп, алтындай балдарым бар чынында. Биз да кийин чоңойгондо ошол человек маскедеги адам болобуз деп айтып коелучубу?
Конечно, булар эме дейт. Чоң болгондо биз да жардам берип эметебиз. Кудайым өзү ошого жеткирсин дейм. Алладан тилейм, ушулардын акыл ыйман, uzun ömür rızkı veriyordu. Учурда Батырды үчөөңүздөр эле турат э? Мен эки балам менен да. Алар сабакка барып келишет, үйдө. Сабакка барып келишет. Азырынча иштейт, ушунун баары бүтсө, мен баягы переживать этип кечээ дагы могу баары бүтсө, кой жумушка батыраак чыгышым керек. Мисалы тигилер бүт жардам берип атышат, тамакка өзүбүзгө мен табышым керек да. Десем, бул балам ата магазинге иштейсиз да. Деп атпайбы. Аны уже утуп койдум. Анын үстүнө мен эме да память начар. Бияк пластик. Турсбек байке, конушуңуздар жайлуу болсун. Ошол үйгө буйрса, ырыска кирип, жалаң жакшылыктар болуп турсун. Эки балаңыз акыл эстүү балдардын болуп чоңойсун. Өзүңүздүн эмоцияларыңыз менен же болбосо кыргыз элине кайрылууңуз болсо, сизге эркин микрофон берейин. Ушу кыргыз элим аман болсун. Дагы өркүндөп, дүркүрөп өсө берели. Салам, сенин атың ким? Өзүң биринчи тааныштырып атсаң. Менин атым Байбол. Канча жаштасың? 13 жаштамын. Байкеңчи? Байкем 15 жашта. Байкең аты Медер, э? Байкем аты Медер. Менин атым Байбол. Байбол, айтсаң, ушундай бет капчан адам силерге келип, Батырдын ачкычын тапшырып, умрага жолдомо берип, атаңдын баардык карыздарын жаап бериптир. Күттүңөр беле? Жок, күткөн эмеспиз. Күтүүсүздөн болдубу? Ооба. Жаңы Батырга киргенде кандай эмоциялар болду? Аябай сонун, жыргадык. Күткөн эмеспиз чында. Туугандарыңар да келип чогуу стол үстүндө отурганда, сенин эмоцияң чыгып, анан ошол интернет желесине тарап кетпедиби? Өзүң ошо бет капчан адамга ыраазычылыгыңды айтып ыйлаган экенсиң, э? Ооба. Ишене албай турдуңбу ошондо? Ооба, ишене алган жок. Жашооңор бир күндө эле өзгөрүп кеткендей болду да. Азыр кандай болот атат, айтып берчи. Аябай сонун. Мурункудай кыйналбай жакшы эле жашап калдык. Ошо Человек маске чоң рахмат. Алла ыраазы болсун. Чында күткөн эмеспиз ушундай сонун подаркаларды. Ошо азыр жыргап сонун жашап калдык. Мурун Батырда турчуңарбы? Мурун Батырда квартирада турчуңар беле? Ооба. Ал жакта баягы шарт кандай эле условиясы? Квартира кичинекей болчу, жашаганга, сложно болчу да. Бир комнатада эле үчөөбүз. Айтсаң, сен Человек маскенин бетин көрдүңбү? Силердин жаныңардан маскасын чечип отурдубу? Жок, бияка келгенде чечкен эмес, бирок, так. Биринчи келгенде ошондо көргөм. Машинада отурганда чечкен. Андан кийин артында айткан жокпу? Айткан эмес. Кандай кызыкчылыктарың бар? Кандай эмелерге барасың? Курстарга? Курстарга барбайм азыр. Ага чейин жаңы бир рисованияга барчым. Сүрөт тарткан жагабы? Сүрөт тарткан жакчы. Ырдай аласың? Ырдай аласың? Жок, ага жакын эмесмин. Ошо биз күткөн эмеспиз. Бир күнү атам айтты. Кудай буйрса үйлүү болдук деп, анан кийин ошо Человек маске келип үйдү тартып, баарын айтып кетти. Анан ошо биз анан кийин канча күттүк. Анан кийин бияка келдик. Ушул үйдү көрсөтүп, анан путевка умрага сертификат берди. Ошо аябай жыргадык. Анан да бизнеске бизнес ачасыңар деп берди. Акча бөлүп берем деп айтты. Акча бөлүп берем деп айтты. Ошо үйгө сертификат умрага бизнес ачканга акча берди ошо. Достор, бүгүн биз бет капчан адам бир күндө жашоосун өзгөрткөн Турсбек байкенин үйүндө болдук. Биз менен бирге болуңуздар. Сокол Медиа YouTube каналына каттаганды унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.